Саламатсыздарбы, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти баштап отурабыз. Ал эми бүгүн цензурасыз маек курганы келип отурган коногубуз Бак-Дөөлөт коомунун жетекчиси кыргызстануучу Мелис Мураталиев. Куш келипсиз биздин студияга. Биз азыр кийинки учурларда кыргыз улутунун иденттүүлүгү, кыргыз улутунун өзгөчөлүгү, тарыхы жөнүндө көп сөздөрдү, маектерди угуп келатабыз. Көпчүлүгүбүз бул эгемендүүлүктү алгандан бери кыргызчылыкка өтө баштады. Кыргызчылык дегенибиз бул өзүнүн таануу деп коелу. Так ушул сиз айтып аткан Кыргызстан боюнча. Кыргызстануу кандайча илим болуп калды? Буну кайсы негизде илим деп атай алабыз? Негизи мындай расмий түрдө Кыргызстануу деген бул илимий багыт же тармак деп кабыл алынды азырынча расмий. Бирок азыртан мен билгени бир 2-3 окуу жайда, жогорку окуу жайларда буну бир жаңы тармак катары, илимий тармак катары кароого алып башташты. Бул багытта изилдөөлөр жүрө баштады. Ошентип эле Кыргызстануу деп эле аталып эле. Бирок расмий мисалы илим катары мындай жарыяланган жок. Бул бир. Экинчиден эмне себеп, эмне түркү, эмнеден улам келип чыкты деген маселе жана кыргызчылык деп атап өтпөйсүңөрбү? Мен ойлойм, негизи биз эгемендүүлүктү кабыл алдык дейбизби, же эгемендүүлүккө жеттик дейбизби? Ошол мезгилден тарта эң бир маанилүү маселелердин бири бул өзүн өзү таануу. Улуттун өзүн өзү таануусу бул идентификация маселеси. Мына бул илимий өз карашта бул туура нерсе да. Анан ошол өңүттөн караганда, анда эгер өзүн өзү таануу маселеси болсо, анда бизге эң ылайыктуусу эле Кыргызстануу маселе болуп калат. Эмне үчүн Кыргызстануу, эмне үчүн өзүн өзү таануу деп атабастан Кыргызстануу дегенибиздин мунун бир зарылчылыгы бар да. Менин түшүнүгүмдө, себеби биз көп жылдан бери буну иликтеп, изилдеп жүрөбүз. Биз адегенде эле баштаганда эле Кыргызстануу деп андай маселе көтөргөн эмеспиз. Биз баштаганда өзүн өзү таануу маселесине баштаганбыз. Анан изилдеп, изденип көрүп, иликтеп, салыштырып көп нерсени баягы калчагандан кийин көрсө бизде ошо Кыргызстануу маселеси курч экенин түшүндүк. Себеби бүгүн биз кыргыз атын алып жүрүп, манасты айтканда кыргыз болгону, кыргыз атка конгону деген сөз илимий негизде чечмелесек, биз эл болуп калыптанып, этнонимге ээ болгонубуздун эле бир жагы эле илимий булактарга таянсак 3000 жыл болуп атпайбы? Мына акыркы булактарга, Кытай жазма булактарга таянганда биздин доорго чейин 10-кылымда деп атпайбы? Демек биз эл кыргыз деген атыбызга конгонубуз, эл болуп жаралганыбызга 3000 жыл болуп атса, ошончо кылым карытып атсак, анан ошончо мезгилдин ичинен биз азыркы тапта расмий илим кабыл алган, аныктаган маалыматтарга таянганда биз 4-үнчү мамлекеттүүлүктү башыбыздан өткөрүп атабыз азыркы тапта. Демек бир 30 жылдан берки эгемендүүлүктү алганда. Аны менен кошкондо биз азыр 4-үнчү мамлекеттүүлүк. Андан мурун Улуу Кыргыз дөөлөтү болсо, андан мурун Барсбектин доорунда энсели кыргыздардын каганаты болуп атса, андан мурун биз Гангүндүн доору, баягы хундардын доорундагы 201-жылкы дата турбайбы ошол. Андан ары барганда дагы мына кийинки булактарга биздин зорго чейин 525-жылы алгачкы кыргыз каганатынын түптөлгөн жылы деп Кытайдын жазма булактарында да андай материалды да алып чыгышты. Демек биз азыр бир кем дегенде 4-үнчү мамлекеттүүлүктү башыбыздан өткөрүп аткан элдин урпактары катары канчалык деңгээлде биз өзүбүз таанып билип атабыз. Кандай жөндөмгө, кандай касиетке ээлер экенибизди бүгүнкү катардагы кыргыз билеби? Билбейт да. Аны кой, тамырда кой, кыргыз бүгүн кыргызча сөз тааныбай калды. Сүйлөп барат эле уже илини кошуп кетебиз. Ал чалып сүйлөгөн башка маселе. Даана эле сүйлөп туруп эле, бирок ошол орунду сүйлөп атабы, орунсуз сүйлөп атабы, ал маселе да бар да. Биз бүгүн кыргыз сөздү да тааныбай калдык көп учурда. Түпкү маанисин түшүнбөй эле окшоштуруп биз баягы тил адабият деген сабактардан окуп жүрдүк го, синоним деген түшүнүктөр бар. Бизде кээде мындай мааниси жагына окшош болгону менен, бирок ар бир сөздүн өзүнүн салмагы, өзүнүн түшүнүгү, өзүнүн орду бар да бул жашоодо. Мисалы кыргыз жөнөкөйлөтүп айткан атын атаса куту сүйүнөт дегендей, ар бир сөз өзүнчө түшүнүк, өзүнчө билим, жашоодогу орду бар. Учуру келгенде ал ошол сөздү колдонуш керек, орду менен дегендей. А биз бүгүн окшоштуруп эле, же болбосо баягы акындарга окшоп жамактап рифмасы келе тургандай уйкаштай келсе эле ошол сөздү колдонуп кетип атпайбызбы? Туш келди жерге чейин биз залкар экен деген түшүнүктөрдү айтып атабыз. Кыран экен деп коебуз. Кыран менен залкардын арын ким айырмалап берет? Эмне айырмасы бар? Кайсы учурда ким залкар, кайсы учурда ким кыран деген ал өтө чоң сөз да, өтө салмак, өтө чоң сөз, терең сөз.
Ошон үчүн көп маселеден улам биз биринчиден тарыхтан баштап, экинчиден тилибизден, үчүнчүдөн биз мына асыл нарктарыбыз жөнүндө сөз айтсак, каада менен салтты айырмалап билбейбиз. Адат эмне, үрп адат эмне экенин көбүбүз түшүнбөйбүз. Ырым деген эмне, тыюу деген эмне. Биз бир нерсе жашоодогу көрүнүштү жөнүндө бир сөз кылып ортого салсак, айтабыз, о, ушу кыргыздын каада салт үрп адаты аябай жакшы, карачы, керемет деп коебуз. А ошол кеп кылып аткан маселени атын так атап берчи десең, же салтпы, же каадасыбы, же адатыбы, же тыюусубу айта албайт эч ким. Биз тыюуну салтка айландырып алганбыз, салтты үрп адатка айландырып алганбыз. Айландырган жокпуз, чаташтырып эле, анан ошол баягы айтып атпаймынбы, тилден да кетип атат, түшүнүктөн да кетип атат. Анан ошондон улам биз карап туруп, ой, кыргызга ошо кыргызды таануутуу зарылчылыгы бар экен, замандын талабы экен. Өзгөчө мына акыркы эгемендикти алгандан берки 30 жылда бизде эмне болду? Бизде идеологиялык боштук болуп калды. Мамлекет тараптан бир багыттуу идеологиялык дейбизби, же тарбиялык деп коелучу, мына кыргызча нукура кыргыздын сөзү менен айтканда. Тарбия таалим бере турган багыттуу бир өрнөктүү иш болгон жок да. Программалар, мамлекеттик программалар. Билим берүү ал башка, а улут катары, эл катары бир тарбиялык багыттагы иштер бир өңчөй, бир калыпка салынган, бир багытты көздөгөн, бир негизге таянган, бир баалуулукту туттурган, андай бир да программа болгон жок да. Азыркы заманда айткан мен идеологиялык боштуктап койгондон кийин кайерге кетесиң? Анан ошондой идеологиялык боштук пайда болгондон кийин, анан биз чек арабызды ачтык, демократияны жарыяладык, адамдын укугуна эркиндикти чексиз бердик дагы. Анан эмне болду биздин мамлекетте? Биздин мамлекетте сырттан келген агындылар да коелучу. Ар кайсы саясий дагы, диний дагы, экономикалык жана башка күч, мындай багытты көздөгөн ар кандай күчтөр биздин ошол боштукту толтура баштады. Ошон үчүн бүгүн кыргыз бир үй бүлөдө 5 кыргыз болсо 5 бөлөк багытты бет алган, 5 бөлөк баалуулукту туткан, 5 бөлөк тилде сүйлөйт. Кыргызча сүйлөйт, бирок тили бөлөк. Түшүнөсүңөрбү мен айтып атам. Мен азыр мектептер менен көп кызматташып атам. Баягы мектептерге чакырып мен сабак берип атам кыргыз тааны боюнча, кошумча сабак катары. Ошол жерде мен кыргыздардын жаштарын көрүп алып, кээде бир ойлойсуң да, бир бооруң ачыйт, кээде бир кейисиң, бир күлөсүң да. Бүгүн кыргызча окуп атып, кыргыз тилдүү мектепте кыргыз тилин, кыргыз адабиятын окуп атып, кыргызча сүйлөп атып, кыргыздын сөздөрүн, бирок кыргызча сүйлөбөйт десең, мен түшүндүрөйүн эмне деген. Мисалы, бүгүн жада калса ошо кыргыз тил сабагы бар бизде. Кыргыз тил сабагында биз кыргыздын тамгаларын да туура эмес окутуп атпайбыз. Эгер илимий жагынан карасак, биздин азыр алифбе деп коебуз го, алфавит деп коебуз, ошол жерде кыргызда жок тамгаларды окутуп атабыз. Ушул тамгада биздин тамга деп. А кыргыздын бар тамгасын айка киргизбей койдук. Жумушартылган же ооба, же эң эле жөнөкөй мисал. Азыр биз мына ооба деген сөздү айтып атабыз. Жазганда о б менен жазылат, жана бакыт бар дегендей каткалаң б. А бирок биз аны айтканда кыргыз ооба деп сүйлөйт да. А бүгүнкү окуучулар оба деп сүйлөп атпайбы? Же болбосо убакыт деп сүйлөп атышат. Чабалекей деп сүйлөп атат. Абышка деп сүйлөп атат азыркы окуучулар. Кыргыз антип сүйлөбөйт. Дифтонг керек. Ал башка тамга. Ичкертилген англисче W окшошураак да. Бирок бизде антип W биздин өзүнүн каткалаң анан жумшак тамгаларыбыз бар эле. Ал бизде алфавитте жок, аны окутпайт. Анан бир эле тамга менен жазат дагы, ошо менен кетти. Мисалы, мына азыр замандын сөзү болуп калды. Аба деп коебуз. Баланча аба деп. Ал б менен жазылып атат да. А биз бирок аны аба деп атпайбызбы кыргызча. А кээ бирлер азыр билбестен жазууга келгенде азыр кадимки орустун в тамгасы менен жазып атат. Ава деп жазып атат. А кыргызда в тамгасы жок. Негизи эле болгон эмес. В тамгасы катышкан бир да кыргыздын сөзү жок. Же ичкертилген б, же болду. Же болбосо сыртта кирген сөздөр бар. Вертолет, верблюд дегендей. А кыргыздын бир да сөзү в тамгасынан жок кандай. Эми мындай болот. Эми жөнөкөйлөтүп айтканда. Кыргыз таануу илим болуш үчүн мисалы анда далилдер керек, мисалы тарыхка кайрылабыз. Ал эми үрп адатка келгенде биз көбүнчө жана философиялык көз караштарга такалып калып атабыз. Анан кийин көбүнчө уламыштарга такалып. Илгери атабыз ушундай кылган экен. Же болбосо жанагы биз тыюу жана үрп адат отпайлы ошол нерселердин баардыгын философияга такап салганбыз.
Бул жакка келгенде кандай айырмалоо болот? Философия керек, сөзсүз философиясы жок болбойт. Мисалы, эл болгон соң, маданият болгон соң философия да болуш керек. Эң кызыгы, биз азыр мына эгемен элбиз деп атабыз. Мамлекетибиз бар, туубуз, гербибиз, гимнибиз бар, Бириккен Улуттар Уюмунда мүчөбүз деп туруп, бирок башка элдер менен тең ата болгондой, мисалы биз кыргыз маданияты деген түшүнүктү дагы жарата элекпиз. Кыргыз философиясы деген жарата элекпиз. Кыргыздын дүйнө таанымы деген түшүнүк да жок. Мындай илимий негизде тармак катары. А бирок ал бар нерсе. Кыргыздын философиясы. Аны иретке келтире элекпиз. Иретке келтире элекпиз. Аны илимий көз карашта, анын өзүнүн багытын, тармагын ачып, ушул өңүттө иш алып бара элекпиз. Эми бул жерге дагы бир суроо да. Мисалы, азыр бизде мындай түшүнүк бар. Кыргызчылык же болбосо кыргыз таануу же болбосо улуттук өзгөчөлүк десе, жанагы философиялык көз караштарга басым жасап кетебиз да, калгандарын баардыгын жокко чыгарып баштайбыз. Ошол эле маалда мисалы азыр эл оозунда теңирчилик деп коелу. Теңирчиликти кармангандар же болбосо ошону тутунгандар өзүн бул теңирчилик философия дешет. Ошол эле маалда айрымдар теңирчилик бул дин дешет. Ушул жерге келгенде чаржайтык болот дагы, ошол эле философияны кармангандар же болбосо теңирчиликти дин катары кармангандар башкаларды уруп согуп баштайт. Калгандардын баары мисалы меники туура, меники болуш керек, ал эми сенин диниң же болбосо сенин көз карашың, сенин философия түшүнүгүң бул жерде кыргызчылык жанында эчтекеге жатпайт. Анткени биз аруу элбиз. Ушундай көз караштар бар. Мен мисалы Кыргызстанда баштайм. Мисалы биз Багдөлөт коому кыргыз таануу деген атайын окуу программасын иштеп чыкканбыз. Бүгүнкү күндө ал 40 теманы камтыйт. Мисалы тарых, санжыра, салт, үрп-ада, тыюу, ырым, тил, жазуу деген темалардан улам, кыргыз философиясы, дүйнө таанымы деген темалардан улам жүрүп, көп нерсени камтыйт. Ошол 40 тема, аны ар бирин атап айта албайм. Биз ушул программаны иштеп чыкканда, биз так ошол жанагыдай түшүнбөстүк суроо болбош үчүн биз биринчиден эң негизги илимий негизге таянабыз. Себеби кайсы теманы көтөрбө, анын илимий жактан анын түшүндүрмөсү болуш керек. Далили, фактысы. Экинчиден, илимий гана жак менен чектелбестен, аны фольклор менен, сөзсүз түрдө фольклор. Мисалы, мен көп учурда окумуштуулар менен талашканда, фольклор деп коет жалпы бул элдик чыгармачылык, өзеки деп коет. Негизи фольклор бул илимде бул кошумча, толуктоочу булак катары кабылданат да, илимдечи. Эң кызыгы. Мисалы, тарыхка кайрылсак, тарыхтан негизги далилдер бул артефакт же болбосо табылгалар болсо, аны аныктап туруп, анан ошону далилдей турган же кошумчалай турган бир фольклор болсо, санжыра, мисалы, өзеки же элдик ыр болсо, ооба болгон деп аны уламыштар. Ооба. Эгер мындай далил жанагындай артефакт же болбосо табылгалар жок болсо, бул фольклорду эчтеке эсептебейт аны. Булак деп дагы эсептелбейт. Негизги булакка бул толукчу булак болуп кана. Мисалы, макалды деле ошентип коюшат. Макалда бул деп коет да, болду. А биз тескерисинче баардык ошо илимий болобу, кандай булактар болбосун, илимден да тармактар бар да, келип туруп анан биздин фольклорго байланса, биз анда ошол маалыматты алып чыгабыз. Себеби негизги далили фольклор. Биз далил эмес, негизги өзөк деп айтабыз да. Себеби кыргыздын институтунда, кыргыздын түшүнүгүндө бар нерсени анан илим менен, анан башка булактар менен ошону тогуттап, жеткиликтүү ачып бергенге аракет кылып атабыз. Мына ошондой өңүттөн караганда, ал жерде философия да бар, ал жерде дүйнө таанымы да бар, ал жерде далил, факт, материалдык далилдер да бар. Анан келип туруп биздин фольклор дагы өзеки чыгармачылык деп адабияттын тили менен айтылып атпайбы? Мен фольклор дегенде мисалы же биздин дастандар, Манас баш болгон эпос дастаны, чоң баяныбыз Манас, башка кенже дастандар, же болбосо макал, же элдик ырлар, же жанагыда бир учкул ойлор болсо, ошого келип туруп ошонун негизде ачылганда, анын мына маселе чечилет. Керек болсо, мындай чыгармачылык деп коебуз, адабият дагы кайсы бир өңүттө бул дагы булак болот. Себеби адабиятчылар, мисалы, роман, повесть жазганда дагы, алар дагы бир жашоо турмуштагы көрүнүштөрүн улам бир нерсени жазат да. Ошол доордун окуясына такалып. Доору болобу, мезгил, учуру болсо дагы, кандай болбосун, ар бир жазуучу кайсыл бир окуяны сүрөттөгөнү менен, негизги окуянын мазмуну бир маселе болбосун, согуш болобу, же тынчтык, же колхоз болобу, мисалы, доорго жараша. Бирок турмуш тиричиликти жазат да. Ошондо басып келип, ал мынтип айтты, ал мынтип кайрылды, анан жөнөкөй сүрөттөмөлөрдө, жашоону сүрөттөрүш, ал жерде тиричиликти жазганда, ал жерден биз салтты көрөбүз, ал жерден биз адатты көрөбүз, ал жерден биз жүрүм турумду көрөбүз, ал жерден биз мүнөздү көрөбүз.
демек адабияттагы бул булак катары каралыш керек дегенди ойду айтып атабыз да. Ошондой ар тараптуу булактардын негизиндеги кайсыл бир теманы толук кандуу ачып бергенде мына ошол жеткиликтүү да болот, түшүнүктүү да болот, далилдүү да болот. Эми ушул жерге келгенде жогоруда айтып калдыңыз 40 тема депчи. Так ушул Кыргызстанды билимин берүүдө деп коелу, сабактар боюнча. Азыр негизи ушул Кыргызстанды боюнча маалымат эле аз. Анан кийин негизи эле силерге ушул Кыргызстанды жайылтууга эмне тоскоол болуп атат элдин арасында? Анан ушул Кыргызстанды сабактарына кызыккандар кимдер? Биринчиден мындай деп айтайын. Тоскоол жөнүндө сөз болуп калды. Мындай атайын деле тоскоол жок, чындап келгенде. Болгону түшүнбөстүк бар. Анан маалымат жок. Маалымат жок да. Кыргызстанды десең, ал эмне? Ошондой да барбы дешет да көбү. Же болбосо элдин көпчүлүгү мындай нерселерди мындай ойго капарга албай, аны менен түшөлбөй эле күнүмдүк тиричилик менен алып эле жашап атат да. Кой турчу, элдин салтында, наркында мындай маселе бар десең, көп нерсени ошол кыргыздын канында бар, эс тутумузда бар нерсени биз тереңин, философиясын түшүнбөй эле жөн эле аткарып эле коюп атпайбызбы? Мисалы, илгери атабыз ушинткен ушинтип жасаш керек. Жаштар сурайт, эмне үчүн антип жасайбыз? Ушинтип жасап келген жасаш керек болду. Же болбосо тыюуларга келгенде, антпе, тигинтпе дейт. Эмне үчүн десе жаман болот. Бир универсалдуу бир жооп бар да, жаман болот. Азыркы жаштар андай эмес да. Эгерде сурооңо жооп табылбаса, аны кабыл албайт. Жаман болсо боло берсин. Эгер эмнеси жаман болот ошон үчүн. Эмнеси түшүндүрө албагандан кийин анан атайлап туруп барып ошонун тескерисин жасайт да. Ошон үчүн биз Кыргызстанда ошол суроолорго жооп бергенге жетиштик. Ошонткенден кийин кызыкпаган киши, кабары жок киши, маани бербей жүргөн кишилер кадимкидей жашоого болгон көз карашы өзгөрүп атат. Мамилелери өзгөрөт. Адамга, коомго, жамаатка, табиятка, жашоого болгон көз караш, мамилелери өзгөрүп атат. Анан негизинен бул баягы Кыргыз таануу маселеси бул өзөккө кайтуу маселеси да. Өзүңдү таануу дегенчи сен өзүңдүн күчүңдү, дараметиңди, өзүңдүн касиетиңди таанымайынча сен эмнеге кандай десем, колуңан эмне келет аны биле албайсың да, ким экенин билбесең. Өзүң өзгөчөлүгүңдү тааныгандан кийин, кайсыл күчтүү жерин, кайсыл жерин чабал, ошону жакшы билгенден кийин, анан сен бул жашоодо мындай багытты аныктаганда дагы сенин бир чарбалык болобу, илимий болобу, кайсы багытта болбосун, сен өзүңдүн жолуңду таап кеткенге өлгө болот. Анан тоскоолдук дегенде мондай бир атайын бирөө бут тосуп тоскоол эч ким деле жаратпай эле. Маселен, болгон маселенин баары эле ошол кабар жок, маани бербейт, уккан эмес, же болбосо аны маанилүү деп эсептебейт. Эгерде мындай жүздөшүп анан ушул Кыргызстанды боюнча бир сөзгө кирип же ошондой семинар лекциялоо ушундай бир катышып аралашып калса киши, биздин тажрыйбабызда эми 100% деп айта албайм, бирок 70-80% абдан жакшы маани берип атат. Кызыкпагандыктын себеби бул зарылчылыктын жоктугундан эмеспи? Мисалы эми азыр 21 кылым дейбиз, техниканын өнүкүп өскөнү, анан кийин ошол шартта баягы канча бир кылым илгери кыргыздардын карманып келген түшүнүктөрү, каада салты азыр эми актуалдуу эмеспи деп ошол себептен кызыкпайбы? Кызыкпаганы мен мындай деп эсептейм да, баягы өзөгүн тааныбаганда кызыкпайт. Мисалы, ошол эскичилик, ал артка тартуу, ал биз азыр өнүккөн заманда бунун орду жок деген бул түшүнбөстүктөн улам ошондой мамиле болот да. Түшүнгөндөн кийин тескерисинче. Мен бир баштан өткөн бир кызык окуяны айтып берейин. Биз Кыргызстандын программасын иштеп чыгып, мектептерде, лицей, жогорку окуу жайларда апробациядан өткөрүп баштадык. Кошумча сабак катары, сабактан тышкаркы убакытта эч кимди мажбурлабай, ошентип иштеп баштадык. Андан башка билим берүү мекемелеринен тышкары, мисалы, күч түзүмдөрүндө, эң кызыгы мамлекеттик тармактарда, мамлекеттик мекемелерде, күч түзүмдөрүндө дагы ошондой ишке ашыра баштадык. Анан бир топ жыл болуп, жакшы ийгиликтер пайда боло баштады. Эми аз болсо дагы, бирок анан мен өзүм Бишкекте шаарда төрөлүп өскөм. Мен тең туштарым, досторум бар. Орус тилдүүлөр көп. Анан бир күнү досторум айтып атпайбы? Сен ушуну кыргызча эле өтпөй, орусча да өтпөйсүң деп атпайбы? Ушул жер кызык болуп аткан мага. Кыргыз таанууну орусча өтпөйсүң дейт. Мынтип калды башы. Сен бизге да окутпайсың дейт. Кел, маселе жок. Бирок биз түшүнбөйбүз дейт да. Анан эмне кылайын? Мен сен түшүнбөсөң мен кандай кылайын десем, сен орусча өтпөйсүң дейт да.
Анан мен ойландым, мен биринчи менин баягы орусча айтканда реакциям, мен күлдүм жибердим. Кыргызстандын орусча. Ойлонсоң Кыргызстан болуп атса, кыргыздар жөнүндө болуп атса, багытталганы кыргыздарга багытталып атса, мен атайын мисалы орустарга окутуп элем да, же бир дунган уйгурга, анын зарылчылыгы жок. Эң биринчи зарылдык кыргыздын өзүнө да. Анан кыргыздарга кыргыз жөнүндө кыргыз таанууну мен орус тилинде бергеним элестетчи деп мен күлдүм да кадимкидей. Мен күлсөм ошо тааныштарым таарынып атпайбы? А сен эмне биздин кыргыз болуубузду каалабайсыңбы дейт. Каалайм дейт. Анда түшүндүр да, биз тил билбейбиз дейт. Эми ал тил билбегендиги үчүн бизди чип саласыңарбы дейт коомдо. Биз анда кыргыз болбой калабызбы деген маселе. А бирок ошого кызыгуу артып, ошондой муктаждык болуп, биз дагы тарыхыбызды билгибиз келет дейт. Биз дагы касиетибизди түшүнгүбүз келет дейт. Биз дагы дүйнө таанымыбызды, философиясыбызды дагы мындай окуубуз келет дейт да. Кадимкидей кызыгып атышпайбы? Анан ошентип эң кызыгы ошол орус тилде деп коелу, шарттуу түрдө. Шаарда чоң өскөн, эми шаарда сөйлөбөсө делечи, кээ эле шаардыкта эмес. Баягы билген, алган билимине жараша болот атпайбы? Мектепте окуган билими бүт орус тилде болсо, анда ошондой калыптанып калат да, ой жүгүртүүсү бардык. Ошондой тааныш достор келип туруп анан айтты, биз баарын уюштуруп беребиз, биз өзүбүзгө окшогондорду өзүбүз таап келебиз, укчул кишилерди таап келебиз. Сен болгону ошону орус тили окуп бер дедим. Мен тамашалап атат экен дедим. Болбой анан балдар баарын уюштуруп берди. Керек болсо жанагы соц тармактарга афишасын бергенге чейин сүрөткө тартып баарын жазып, жакшынакай бир жерден бир имараттан кеңсени алды ижарага, алды да акчасын төлөдү, мени чакырды. Келсем эл толтура зал толтура киши. Эл келди. Карасаң, баягы орус тилдүү, бирок кыпкыргыз эле биздин жарандарыбыз, шаардык тургундары да көбүнесе. Анан ошондо орусча айтып баштанды, мына ошол жерде анан кандай менин кызыкканы, таң калганы, мени таң калтырганы, ошо кыргыз тилин билбей, бирок кыргызга күйгөн чын ниет дилинде ошо кыргызды тааныйм деген муктаждык көбүрөөк экен. Кыргызча сайрап туруп кыргыз таануу жөнүндө сөз козгосоң, аны билебиз деп коет. Талдай келип, бир суроо берип, талдай келсе, көбү билбейт. А бирок үстүртөн билебиз деп кызыкпайт. Анан момундай тереңине сүңгүп туруп, бир түшүнүктөрдү талдап, бири-биринен айырмасын, философиясын ачыктаганда, анан жакаларын кайнап таң калышат. Мен түшүнбөй эле жашап жүрүптүрбүз да. Биз сайраганыбыз менен биз көп нерсени билбейт экенбиз дейт. Ага анда жана орус тилдүүлөр тилин билбесе да, бирок тереңине сүңгүп, жетип, ошону иликтеп, талдап, кадимкиде өздөштүрүп атканы, мына акыркы бир 4-5 жыл болду. 17-жылдан баштап мен орус тилинде да өткөрүп аттым. Биринчи жолу ошол Кыргызстандын сабагын орус тилинде берет экен, кыргызоведениеде берет экен дегенде мен да таң калгам. Элестет. Философия ошо кыргыз тилин, кыргыз тарыхын, Кыргызстануу, кыргыз философиясын орус тилинде деп мен таң калгам. Өзү мындайча айтканда орус тилдүү киши анан кийин бизге кыргыз таанууну кантип үйрөтсүн деп. Ал түшүнүк бизде да болгон. Анан кийин барып жогоруда сиз айткандай түшүндүрүүдөн кийин кабыл ала баштадык. Эми биз анда практика жөнүндө эмес, жалаң эле теорияны үйрөнүп атабыз. Мындайча айтканда, практикалык курстар барбы? Мисалы ошол эле шаардыктар, азыр биз балконский деп албадыкпы, тырмакчанын ичинде. Ошол эле балконский балдар, кыздар, улуу болобу, жаш болобу, балким каймактан сармайды бөлүп алууну, мисалы да, же болбосо жөнөкөй ат токууну, же болбосо ээр токумду айырмалап, кайсынысы үзөңгү, кайсынысы жүгөн, чылбыр менен тизгиндин айырмасы эмне, ошону үйрөткөн практикалар барбы? Бар, бизде мына айтайын, 2013 жылдан баштап 4 жыл катары менен, 13, 14, 15, 16 жыл, 4 жыл катары менен биз кыргыз таануу теледолбоор деп 2 жыл КТРК менен иштедик, 1 жыл ЛТР, 1 жыл Пирамида каналы менен иштедик. Анда биз эмне кылдык? Биз биринчи ошо мектептер менен иштеп атканбыз алгачкы. Ошондо мектеп окуучуларына жанагындай теориялык курсту жарым жыл окуткандан кийин мектеп сабактан тышкары. Анан ошол жерден баягы балдар аябай ичиндеги сезимдери козголуп, тим эле мындай бир башкача акыбалга келип, анан ошонун ичинен дагы кайра тондоо өткөрүп, себеби баары каражатка байланыштуу болчу. Анан биз бир нече мектеп, Бишкекте 16 мектепти камтыдык. Кийин 4 район деп туруп, анан курама топторду түзүп туруп, жайында бир жумага жайлоого алып чыгабыз. Жайлоого алып чыктык. Анан ал жерден 4 курама топ болсо 4 боз үй алып келебиз дагы, арендаганын баарын алабыз. Анан боз үйдү теориясын окуткандан кийин анын практикалык көрсөтмө сабактап коебуз, мастер-класс. Ошол жерде үйрөтүп көрсөтүп, балдар өздөрү тигишти. Түндүктү көтөрүп, кадимкидей. Анан ошонун баарын тигип атканда биз баарын
көрсөтүп да үйрөтүп да кайталатып бышыктап аттык. Ар бирөөнүн аталышы эмне, мисалы сокмо, эшме деген эмне, боз үйдүн жыгачы, кийизи деген ар бирин бүт орду менен ирети менен кандай тигилет деп бардык ичинде философиясын дагы бардыгын камтып түшүндүрдүк. Мисалы төр кандай болот, коломто, тиги бул босого улага деген нерселерден баштап эпчи тарап, эр тарап дегендей нерселердин баарын түшүндүрүп атып ал жерде иш жүзүндө көрсөткөндө кадимкидей кабыл алуу башка. Биринчиден өздөрү аракет кылып тигип атканда кадимкидей мындай түшүнүктүү алат экен. Анан чечип атканда өзүңөр чечесиңер. Ирети менен кандай жыйнайсыңар баарын түшүнүп атат. Себеби боз үй тигип атканда үзүк турдуктары дагы бүктөмдөрү бүт орду менен да. Так ошондой кылып тигип атканда түшүндүргөнбүз да. Көрдүңүзбү? Азыр биз муну алып атабыз. Бул жыйнаганда ошентип жыйналыш керек деп. Чечкенине келгенде өзүнө бердик, өздөрү чечет. Анан ал жерден топтор менен мындай конкурс иретинде да, реалити шоу форматында анан упай топтошот. Ким туура, ким жаңылды. Анан бул конкурстан бул биринчи орунду алды, бул экинчи деп ушундай балдарга аябай кызык кылып уюштуруп сонун өттү. Андан тышкары мисалы бул жалпы мисалы боз үй тууралуу. Эркек балдарга ат току, ат жабдыктары өзүнчө, анан ат току, менүү ыкмаларын үйрөттүк, үзөңгү теппей, анан жанагындай ар кандай ыкмаларды үйрөттүк. Анан тыйын эңмей, жаатуу мисалы, баягы негизги түшүнүктөрдү. Анан улактар эми баягы улак деп коебуз го, көк бөрүнүн негизги баягы эңүү ыкмасы, бастыруу ыкмасы, ушул нерселерди үйрөттүк. Шаардык балдар арасында жылкыга өмүрү мынтип жакын басып көрбөгөн балдар бар. Ушуну үйрөтүп аткандачы бир жуманын ичинде тим эле өмүр бою аттын үстүндө чоңойгон балдардай болуп калбадыбы? Эмне үчүн? Себеби биздин тетиги генетикалык бир өзгөчөлүгүбүз ошол жерде өзгөчө ойгонот экен. Биз көрдүк ошону кадимкидей. Бул бир эле жолку сабак эмес. Бул жылдан жылда өтүп келет. Бул 4 жыл ушуну уюштурук, себеби бунун чыгымдары көп болду. 4 эле жыл менен чектелип калды. Кийин мен эми баягы ачык айтканда эмне биз болгон тааныштардын баары мен монтип кол сунуп отуруп демөөрчүлөрдү издеп атып, кийин акыркы жылдарды мени караганда алыстан киргенде же бурулуп кетет, же болбосо акча жок деп туруп анан мен менен учурашчу да, тамашалапчы. Мен ошо тажат бүткөн экен да, мен ошондо түшүндүм. Анан чындап эле акча каражат болбой калгандыктан токтотуп койдук. Бирок бул программа иштелип мындай өзүнүн бир нугун тапты да, апробациясын өттү. Мен муну жөн айткан жокмун, бул балдар эле эмес. Кийин 16-жылы эсиңердеби, тарых маданият жылы деп жарыяланган. Ошондо биз ошол жумушчу топко да киргенбиз, дирекцияга. Биз ушул программаны сунуштаганда бизге ал убакта өкмөт менен президенттин иш башкармалыгынан, анан дагы бир топ мамлекеттик мекемелерден ушундай чакырык келди. Ушундай өткөрөт экенсиздер, чоң кишилерге өткөрөйсүздөр. Маселе жок, өткөрдүк. Эрең иштеги бул жигиттерге. Аялдарга мисалы, аялдарга, кыз балдарга тиешелүү өзүнүн бир мисалы ошол эле жана айтып аткан кадимки эле ак майды коебуз го, биз ак майды алдык, ошону чалып суусын чыгарып туруп, анан каймактан ак май чыгарып, анан сызгырып сары май жасаганды да өзүнчө көрсөтмө сабак үйрөттүк. Көп эле нерсе, мисалы максым жасатканды биз бадырак куургандан баштап үйрөттүк. Ошону кыздар өздөрү куурат. Кадимкидей күйшөп, жана соку билекке салып туруп куургандан кийин анан ошонун баарын кайра жаргылчактан тартып, анан 4 топ да кимисинин талканы биринчиден жакшы болду, бирөөнкү күйзөйдү, бирөөнкү чала болуп калды дегендей. Анан ар кимиси өзүнчө жарма бышат, ар кимиси өзүнчө ачытат, анан аягында ичкенде кимиси кандай упай топтойт. Ошого чейин мындай бүт практикалык жүздө. Абдан сонун өткөн. Ушул эле нерсени чоң кишилерге да өткөргөндө аябай сонун кеткен. Мисалы кыргыздын жана кол өнөрчүлүгүнө тиешелүү, кыздарга тиешелүү. Жанагы жүн менен жибек кездемеге, жибек атага жүн менен мындай методон валяние деп коет, мисалы орусча жакшы эмес экен. Ошол көп ыкмалар бар экен да. Ошондой баягы жолук болобу, эмне болобу, ошондой аял затына тиешелүү буюмдарды жасаганды ошондой көрсөтмө сабактар аркылуу үйрөтүп, көрсөтүп, анан өздөрүнө жасаттык да. Биринчи жолу жүндү кармаган аял заттар бар экен. Кыздарды кой, чоң. Ошолор келип кирип жасаганда тим эле бүтүрмөйүнчө кетпей, тамакка чакырса да барбай койбоду. Ошого чейин барды да. Демек бул нерсе баягы өзүбүздүн маданиятыбыз да кантсе дагы, биздин өнөрүбүз дейбизби, биздин баягы биздин улуттук насилдерибизди иш жүзүнө көрсөтүп, түшүндүрүп, кызыктырып койсоңчу, кадимкидей адамдын мамилеси өзгөрө баштайт. Мамилеси өзгөрөт, жан дүйнөсүндө бир нерсе өзгөрүп пайда болот экен. Анан мен ишенем, жашоодо ал сөзсүз түрдө бизде өзүнүн бир ордун көрсөтөт. Мен муну айтканым бир окуя, Ички иштер министрлигинин алдында күзөт кызматы деген бир чоң управление бар. Мына ошол мекеме менен биз 12-жылдан баштап кызматташтык, ошол Кыргызстандын программасы.
Анан ал жерде республика боюнча 40 ашык райондук бөлүмдөр бар. Анан ар бир райондук бөлүмдө баягы кезек менен иштешет экен да, 1 сутка иштесе 3 сутка эсалат. Демек 4 взвод деп коет алардык боюнча. 4 топ иштейт да. 1 топ иштегенде 3 топ эсалат. Ошентип кезектешип иштешет. Анан биз ошол 3 жылдан ашык мезгилде биринчиден республиканын баарын айландык, экинчиден Бишкек шаары менен Чүй областында аябай кенен иштештик. Бир барган жерге 4-5 жолу кайрылып барып лекцияларды ушундай Кыргызстан боюнча темалар боюнча семинар лекция өткөрүп аттык. Аябай жакшы болуп, тим эле күгүлдөп бушулуп аткан. Анан кезектеги бир ушундай иш-чарага келгенде мен бир жолу айттым, ошол уюштуруп аткан аксакал кишиге, биздин ардагерлер кеңешинин төрагасы ошол ички иштер министрлигинде. Анан бизге коомго мүчө болгон аксакал киши да, мен айттым: "Аксакал, бул маселе туура эмес иштеп атабыз" дедим. "Бул кылган ишибиздин жыйынтыгын көрбөй атам" дедим да мен. 3 жылдан бери иштеп атабыз. Ал киши аябай таң калды. "Ой, сен көрбөй атасың, кандай лекциядан кийин эл баягы ошо милициялар деле адам дегендей баягы тамаша сөз болсо да, аларда деле мындай суктануу сезими, кадимкидей мындай бир демденип, канат байлап, ош кыргыз ушундай экен деп мындай бир башкача акыбалга түшүп атты да, лекциянын учурунда эле бүткөндөн кийин дагы суроолор болду. Анан ушунун баарын байкабай туруп сен, байкап туруп кантип сен жыйынтык болбойт деп атасың" деди да. Мен айттым: "Биз барган жерге экинчи, үчүнчү ирет кайрылганда биз улам башкаларын окутуп атабыз да. Башын укпай, кийинкиси башкасы келип атат. То есть орусча айтканда системного подхода не было. Бирөө башын укса, бирөө этегин угат. Айрымдар ортосунан иреттүү, тартиптүү түрдө бул окуу процесси болгон жок. Бул кадимки окуу процессидей көрүп атам да мен. Анан мен айттым: "Биз мынтип чарпылып, тигил район, бул район, шаарда 4 район болсо, Чүйдө 8 район болсо, ошонун баарына кезеги менен бир айда же 2 жумада бир болуп мынтип кыдырып атабыз да. Анан бир айткан жерге экинчи ирет кайтарып кайрылып келгиче бир ортодон 2-3 ай өтүп кетет. Баштагысы унутуп калат да. Мен айттым: "Андан көрө чарпылбай, бир эле райондо алалы" дедик. Биздин курсту канча тема болсо, ошонун баарын башынан аяк баарына төкпөй чачпай окуйлу дедик. Анан ошондо жыйынтыкты көрөлү дедик да. Ошентип иштеп баштаганда мына ошондо жыйынтыгы кандай болду. Ошол жылдын жыйынтыгы менен ошол Октябрь райондук бөлүмү, күзөт кызматы Бишкек шаарында өздөрүнүн жанагы кесиптик талаптар боюнча рейтинг деп коет. Мисалы, жыл сайын чыгарып турат экен. Бул жылы тартиби боюнча, аткаруучулугу боюнча да өзүнүн бир милициянын талаптары боюнча бир 15тен ашык талаптар бар экен. Ошол категориялар боюнча кимиси артыкчылыкка жетти, 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду белгилейт экен. Анан 40ка чейин тизмектелет экен кадимкидей. Себеби анын баарын немеси бар экен, устав боюнча талаптарына кандай жооп берет, ошол упайларына жараша анан рейтинг чыгат экен. Октябрь бөлүмү, райондук бөлүмү ошол биз Кыргызстандын сабагын өткөн, курсун өткөндөн кийин ал жерде жанагындай айтпадым, 4 взвод. Демек мен бир теманы 4 күн катар менен окуйм. Өзүнүн жумушума баргандай күнүгө барам. Анан ошентип канча теманы ошентип 4,5 ай тынбай күндө бар. Аларда суббота воскресенье жок. Алар смен менен иштейт. Ошентип 4,5 ай күндө баратып ошентип окуп атып, аягында ошол жылы 15-жылдын эсеби боюнча алар 1-чи орунду камсыз кылыптыр. Анан жетекчиси мага келип, башчысы айтып атат да: "Аябай сүйүнүп, ой силерге рахмат, силердин программаңар таасир болду" деп мага айтып атат. Мен бир чети туюп атам да, ооба, бирок суроо бердим да. 1-чи орун алгандар жакшы экен. А буга чейинки орундар кайсы экен десе, абдан ылдый экен да. Анан эмне үчүн силер шаарда болуп туруп ошондой төмөнкү орунда экенсиңер десем, мурда биз мынтип ойлочубуз дейт. Мурда баягы булардын өзүнүн өзгөчөлүгү, булар хозрасчет деп коет. Бюджет акча бербейт. Булар канча объект кайтарса, ошол объекттер ошончо акча төлөйт, ошонун эсебинен айлыкты бөлүштүрүшөт. Анан Октябрь району, бул спальный район деп коет, бул жерде микрорайондор, элдер жашайт, мындай субъекттер жок дейт, жана кайтара тургандайчы, мисалы, ишкана, өндүрүү, биз сөз менен айтканда офистер жок. Ооба, анан андайлар аз болгондуктан, объект аз, кайтаргандар аз, акча, айлыктар аз, анан ошон үчүн жумушка болгон мотивация, кызыгуу төмөн болуп туруп, жанагы көрсөткүч боюнча ылдыйкы орунда жүрө бериптир да. Анан эчтеке өзгөргөн жок. Келип эле ушул эле сабакты өтүп кеткенден кийин де булардын ошо жетекчиси айтып атпайбы? Райондук жетекчиси. Булардын биринчиден өз ара болгон мамилеси кадимкидей өзгөрдү дейт. Буларда дагы мурунку иштеген жаңы келгендер бар экен да, баягы новичок тиги бу дегендей. Бири болгон мамилеси кадимкидей өзгөрдү. Анан офицерлерге, жетекчиликке болгон мамиле өзгөрдү дейт. Жумушчу берген тараптарга, работатель деп коет. Аларга мамиле өзгөрдү дейт. Анан эң акыркысы жанагы ошол мисалы банк кайтарабы же офисти кайтарабы келген кеткен киши бар да, клиенттер. Алардын дагы кээде мындай книга жалобы деп коет го, жанагы китептерге жазып коет экен, силердин ошо милицияңар мындай экен, тигиндей экен деп. Орой сүйлөдү, анан мынтти дегендеге чейин ошонун баарын эсептейт экен да. Ушул талаптардын баардык жагынан
биринчи орунга чыгып кетпедиби дейт. Эчтеке тиги жыйынтыгы чыга электе эле тиги байкаптыр да ал кишичи. Анан баарын жыйынтыгы чыгарганда биринчи орунга калганда ал түшүндү да. Анан келип айтып атпайбы, ушул программаны мамлекеттик программа кылып берсеңер, биз тим эле эч мындай эки колубуз менен макулбуз деп туруп окуйт элек деп. Анан ошондон бери келатабыз, биз өкмөткө сунуштап эле келатабыз, маселенин баары ошо жогору жакта да. Мунун зарылчылыгын көрбөй атат. Маселе чечим кабыл алчу кишиге жеткире албай атабыз. Эми мисалы мындай нерсе бар да, көпчүлүк учурда улут десек, биз улуттук баалуулук эмес, уруулук баалуулуктарга өтүп кетебиз. Бул адаштан. Мисалы биздин уруу сиздин урууңузга караганда күчтүү болгон. Ооба, биздин баатырлар сиздердин баатырыңыздарды талкалап салган. Баланча жылда түкүнчө жерден чаап салган. Силердин баланча баатырыңардын жерге койгон баарында биздин баатыр барганда кошок айтылбай алган. Ушул сыяктуу нерселер бар. Улуттук көз карашта биз уруулукка байланыштырабыз. Эми бул жаңылыштык. Бирок экинчи нерсе бар. Биз кайсы кылымда, кайсы жылда экени белгисиз. Бирөө айтат эрте, бирөө айтат кеч деп. Бирок кандай болгон күндө дагы азыркы тапта негизги калктын карманган дини бар. Ошол эле мусулманчылык деп коелу. Кыргызы четинен кармай эле кимсиң десе мусулманмын дешет. Эми аны кайсы деңгээлде кармайт, ал өздөрүнүн иши. Кеп анда эмес, кеп мында. Биз кыргызчылыкты же болбосо кыргыз таануу десек, буга чейин айтып келдик, ошо философиялык же болбосо дагы бир ишенимге байлап туруп исламга каршы коюу болот. Кыргызчылык мисалы, ой, кыргыздар ислам бул араб дини, арабтар гана сыйынат. Кыргыздар биз ага сыймашыбыз керек. Биздин өзүнүн көкө теңирибиз бар. Же болбосо дагы 1-чи, 10-чу ар ким ар кандай айта алат. Ошентип ушул шаарга келгенде коомчулукта түшүнбөстүктөр бар. Мисалы кыргыз таануу же болбосо кыргызчылык десең, динге каршы чыккан адам болосуң, же болбосо бисмилля деп кое турган болсоң, же болбосо Аллах деген сөздү айтып койсоң, сен кыргыз эмессиң. Сен араб кулсуң. Ушул сыяктуу коомдо тирешүү бар. Мындай түшүнбөстүк деп коеюн. Бул шартка келгенде кыргыз таануу кандай жолдорду сунуштайсыздар? Бул жакка келгенде мен сунуштабай эле, мен жөн эле ишимди эле айтып берейинчи. Ушул айтып аткан маселелерди биз байкап атабыз коомдо. Бирок биздин программага келгенде ошол эле диний көз карашта болобу, башка көз караштагылар бияктан тирешүү таппайт. Тескерисинче түшүнүп алгандан кийин, ой, бунун бири-бирине эч карама каршылыгы жок турбайбы деген чечимге келет экен. Мен муну бир сөз менен айтып атам. Далил катары айтыш үчүн мен ушундай сабакты жана мамлекеттик мекемелерге көп шакырышат. Мен сабак бергенде, эми ал жерде түшүнүп атасыңар, мамлекеттик мекемеде демек орто муундун өкүлдөрү. Мындай дүйнө таанымы калыптанып, көз карашы, жашоого болгон негизи түптөлгөн, мындай бир өзүнүн багыты, баалуулуктары калыптанган кишилер да көбүнесе. Ал жерде диний көз караштагылар да бар. Ал жерде таптакыр атеисттик көз караштагылар бар. Ал жерде тескеринче жалаң кыргыз деп жана айткандай, же теңирчилик деп атайбы, же кандай айта алса да, ушундай гана болуш керек деген багыттагы, ар кандай багыттагы адамдар биздин программага келип катышып аралашкандан кийин бири-бири менен түшүнгөнгө чейин жетишет. Себеби биз каршылыкты эмес, биз түшүнүүгө негиздейбиз. Анан мисалы ошол эле диний бир кайсы бир өзгөчөлүктөрдү биз кыргыздын дүйнө таанымы аркылуу, кыргыздын көз карашы менен түшүнгөнгө аракет кылабыз. Анан кыргыздын асыл нарктарын, салттарын биз тереңирээк мынтип ачып келгенде ошол эле дин өкүлдөрү айтат, бундай эч бир жаман нерсе жок экен деп кайра өздөрү мойнуна алышат. Маселе биз ошол өзүбүздүн ким экенибизди, биздин наркыбызды, биздин салтыбызды, биздин үрп-адатыбыздын тереңин, философиясын түшүнбөсөк, ошону түшүнбөгөндүктөн улам кайра келип туруп өзүбүз чанып атпайбызбы? Кайра кыргыз өзү. Биринчиден бир да араб келип, ой, кыргызың момундай деп айтпайт. Кыргыз өзү айтат. Ой, кыргыз мусулман гана болуш керек дейт деп болду. Кыргыздын салтын карап туруп, бул эскичилик, бул ширик, бул тигиндей мындай деп туруп, кыргыз баласы айтат ал. Мусулманмын десе дейт, бирок кыргыз айтып атпайбы? Ошол кыргыз жигит болобу ким болбосун, эгерде кыргыздын тарыхын, санжырасын, ошол маданиятын, наркын тереңинен түшүнсө, антип айтпайт. исламга каршы келбейт анткени. Келбейт. Себеби мен баштан өткөн тажрыйбабыздан көрдүк, ошондой кишилер кайра келип туруп, мындайча айтканда көз ачылат дебизби, же көз карашы кеңейеби, же дүйнө таанымы кеңейет дагы, анан түшүнүү менен мамиле кыла баштайт. Тескерисинче. Маселенин баары ошондо. Биздин программабыздын эң бир өзөктүү маселеси биз каршылашууга эч багыттабайбыз. Тескерисинче биз түшүнүүгө келгенге аракет кылабыз. Ошол негизди карманып туруп, биз сабак, семинар, лекция өткөндө ошондой ар кандай көз караштагы түшүнбөстүктүн негизинде келген суроолорго биз жоопту ошолор гана түшүнгөндөй эмес,
жалпы түшүнгөндөй кылып ачып бергенде, мисалы дин өкүлүнүн суроосуна, өзүнүн кызыкчылыгында же диндин кызыкчылыгында суроосуна биз жооп бергенде, мисалы ошол эле улутчулбуз деп эсептегендер ошол жерден өзүнө да тиешелүү жооп табат дагы, бири-бири менен түшүнө баштайт. Маселе ошондо. Түшүнүктүү. Демек, биз эгерде келечекте жалпы баарыбыз кыргыз таанууну үйрөнө турган болсок, коомдо дагы диний, философиялык, көз караштар, саясий дагы жактан орток түшүнүктү кармана алабыз. Бул негизги маселе. Биз ошого келишибиз керек. Биз алдыбызга максат койгондо да ушул максатты койгонбуз. Бүгүн жана башта айтпадымбы, жанагы 30 жылдан кийин биз бир үй бүлөдө 5 кыргыз болсо 5 бөлөк тарапта карап калбадыкпы? Маселе кайра кайтып келүүдө. Анан эң кызыгы мына философиялык ой деңгээлде жүгүрсөк, баарыбыз эмне бириктирет? Тамыр эле бириктирет. Сен бирөөң илим жолуна түшсөң, сен дин жолуна түштүң, сен чарбалык жолго түш, сен бизнеске түш, кай тарапка түшпө, бирок тамырда сен кыргызсың да. Ошол тамырга кайтып келсең, тамырдагы нарк, философия, дүйнө таанымдын негизинде бирибизди түшүнө алабыз. Маселе ошондо да. Мына ошол принципти карманып туруп, ошол кыргыз таануу программасын иштеп чыктык. Бизге убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бизге дагы өтө кызыктуу болду. Биздин Компресс сайтынын көрүүчүлөрү дагы мындан чоңураак сабак алат деген ниеттебиз. Жана келечекте ошол кыргыз таануу сабагы дагы биздин сайт аркылуу дагы кененирээк тарайт деген ишеничти билдирели. Сизге дагы бир жолу рахмат айтабыз. Урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти жыйынтыктап жатабыз. Алып барган мен Эрмек Аттыкуров болдум. Ал эми конокто Бакдөөлөт коомунун жетекчиси Мелис Мураталиев, кыргыз таануу илиминин негиздөөчүсү десек болот. Жок, илим дебеңиз, кыргыз таануу бизде программа. Кыргыз таануу программасынын негиздөөчүсү болду.